Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. 36. hadis. Бұл Абу Хурайрадан келген. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ман нафаса ан муъминин курбатан мин кураби дуnya, нафасаллаху анху курбатан мин кураби яумил қияма." Қайсы бір момын мұсылман адам бір иманды адамды бұл дүниесінің бір қайғысынан арылтса, ошол қайғыдан жеңілдетсе, Аллах аны қиямат күндін дағы бір қайғысынан арылтады деген. Оман яссара аля муъсирин яссараллаху алейхи фид дуnya вал ахира. Қайсы бір қарызға батып қалған адамды қарызын жеңілдетсе, Аллах анын дүйнөдөгү жана акыреттин жеңилдетет деген. Дүйнө акыреттин жеңилдетет. Оман сатара муслиман сатарахуллаху фид дуnya вал ахира. Қайсы бір мұсылмандын айыбын жашыра турган болсоң, Аллах Таала дагы ал адамдын бул дүйнөдө жана акыретте айыбын жашырат. Wallahu fi aunil abd ma kana al abdu fi auni akhihi. Пенде бір туған жардамды болса, Аллах Таала маған жардамды болады. Оман салака тариқан ялтамису фихи илман саххалаллаху лаху бихи тариқан илал жанна. Ким илим издеп бір жолға түшсе, Аллах ага ошол себептүү бейиштин жолун жеңил кылат деген. Омаштамаа қаумун фи байти мин буютилла ятлуна китабаллах ва ятадарасунаху байнахум илля назарат алейхимус сакинату ва гашиятухумур рахма ва хаффатхумул малаика ва закарахумуллаху фи ман инда ва ман батта бихи амалу ва лам юсри бихи насабу. Кайсы бир адам илим издеп бир жолго түшө турган болсо, Аллах Таалам бейишке баруучу жол жеңилдетип коет. Кайсы бир адамдар Аллахтын үйүнөн бир үйлөрүндө отуруп Аллахтын китебин окуй турган болсо, ал нерсени сабак кылып үйрөнө турган болсо, аларга Аллах Таалам тынчтык жөнөтөт, өз ырайы менен курчайт деген. Жана периштелер аларды курчап турат. Жана Аллах Таалам анын өзүнүн алдында аларды эскерет. Кимдин амалы шалакы болсо, анын ата тегини, шарапаты, же мыктылыгы бейишке киргизүүгө бир түртүп койбойт, же жардам берип койбойт. Мына ушул хадисти туура ушундай эмеде бир нече хадистер топтоп Муслим өзүнүн китебинде алып келген. Бул хадис кадимкидей жанагы кече өткөн хадисибизге шайкеш келет да, ошонун карама каршылыгында. Мисалы кечеги хадис болсо, мусулман адамдагы жаман нерселерди тыйган болсо, бүгүнкү хадис болсо, мусулман адам мына ушундай сыпат менен сыпатталыш керек деп атат. Ал мусулман болгон сен зыяндарыңан оолак болгондон кийин эле сен ушундай сыпат менен сыпатталышың керек. Мына ушундай абалда сен болушуң керек деп келтирип аткандай. Биринчиден Алла Таалам жазып койгон бир өзгөргүс мыйзам бар. Ошол нерседи адам каалайбы, каалабайт. Бул аль-жаза мин джинсил амал деп. Адам жазаны башына түшкөн бале өзүнүн кылып келген амалынан келип чыгат. Кандай кылсаң ошондой дейт кошун. Бирөөгө жеңилдеткен адам сөз ага да башка. Адамдар аларга жеңилдетүүгө Алла Таалам себеп. Бирөөгө корс болгон ага да башка бирөө корс болот. Бул дүйнөдө адам башкалар менен кандай мамиле кылса, кыямат кайымда да ошондой мамиле болот дейт. Мына ушул мыйзамда эч убакта адам өзү жаман болуп, жакшы нерсени күтпөш керек. Адам тез абалда тобо кылып, Аллах Тааламга кайтыш керек. Өзүнүн мүнөзүн, акыбалын оңдоого аракет кылыш керек. Мына ушул хадисте дагы ачык айкын баяндайт. Биринчи хадистин башында ман нафаса ан муъминин курбата мин кураби дуnya, кайсы бир момун мусулманды бул дүйнөнүн бир кыйынчылыгынан куткарып кое турган болсо, жеңилдетип кое турган болсо, ошол кыйынчылыктан чыгарып кое турган болсо, Аллах Таалам аны кыямат кайымдагы кыйынчылыктан чыгарып коет деген. Эмнеге кыямат кайымда айтты? Себеби бул дүйнөдө эч нерсе батып өтүп кетет. Мындай чыкканда сенин жазаңды, сыйлыгыңды кыямат кайымда берсе, бул эң толук, эң чырайлуу, эң чоң белек деген сөз да. Адам кыямат кайымда ар бир Алла Тааламдын колдоосуна, соопко, жакшылыктарга өтө муктаж болот. Мына бул дүйнөдө кайсы бир мусулман башка бир мусулмандын кыйынчылыктан чыгышына, кайгыдан чыгышына, оорчулуктан чыгышына себепкер болуп кала турган болсо, Аллах Таалам да кыямат кайымда анын бир кыйынчылыктан чыгарышына жардам берет деген сөз. Эми кыйынчылык дегенде бул чуңкурга түшүп кеткен абал эмес, же чөгүп баратканда абал эмес, же үй өртөнүп атканда абал эмес, же болбосо дагы бир кыйын бир чукул абалда айтылган. Ал да кирет ооба, бирок негизинен адам карызга батып калышы мүмкүн, же бир кайгыда жүрүшү мүмкүн. Аллах Таалам сага берген мүмкүнчүлүктөрдөн кенендик берсе, ошодон бөлүш, садака менен бөлүш, карызга берип бөлүш, ошол адамдын кайгысынан чыгышына ортоктош бол, же болбосо мусулман адамдын бир сүйүнүшүнө себепкер бол. Мисалы кайгыда турган адамды кубантсаң, кыйынчылыкта турган адамга жеңилдетсең, мына ушунун баардыгы кире берет бул дүйнөдө. Ошондой абалда болгонго
сөзсүз Алла таала кыямат кайымда оор күндө анын дагы бир түйшүгүн, кыйынчылыгын чыгарат. Ушул ал жаза мен жинсил амал деген ушундай. Жеңил жүргөн Аллах таалам дагы жеңилдик кылат. Оор жүргөн Аллах таалам дагы оор кылат. Корс жүргөн ага да Аллах таалам корс болот. Бирөөлөргө жардам кылып жүргөн Аллах таалам дагы жардам берет. Кек сактабаган, кечире билген анага да Аллах таалам ошондой мамиле кылат. Алдым келечегим кандай болот, сурагым кандай болот десе, адам азыркы абалын, адамдар менен болгон мамилесин карай берсе болот. Мисалы бейиш адамдын билебиз го абал сыпаттары бар, мисалы жакшылык сооп иштердин ага жеңилдеши. Тозок адамда белгилери бар. Оор күнөө иштердин ага жеңилдеши. Мындай жеңил аткарып жүрө берет. Ошондой эле сурактын дагы адамга кандай боло турган белгилери бар. Ошонун бири адамдын өзүнүн кылган амалынан келет жазасы. Ошонун бири бул дүйнөдө мусулмандардын жакшылыгына себепкөр болуп, кыйынчылыгынан чыгышка себепкер болуп. Эми бул нерседе ар бир мусулман адамдын өз мүмкүнчүлүгүнө жараша, деңгээлине жараша. Баарыбыздын насибибиз бар бул нерседе. Мен акчам жок, бийлигим жок, байлыгым жок деп отурбайт. Сөзү менен, дуасы менен, акыбалын суроо менен, аз боз ошол кыйынчылыктан жеңилдетүү менен, сүйүнүч, кубанычты тартуулоо менен, жакшы сөзү менен ал адамга жеңилдетип. Ушунун баардыгы мусулмандагы түйшүк, кайгыдан чыгарууга, азайтууга себеп болчу кадамдар. Андан ары хадистин уландырында "Оман яссара аля мусирин яссараллаху алейхи фид дуня вал ахира". Ким бир оор карызга, же карызга батып калган адамга жеңилдетсе, Аллах таалам дагы ага бул дүйнөдө жана акыретте да жеңилдетет. Мындай айтканда, карызга батып калган, төлөй албай атат, же сен карызга берип койгонсуң, анан кайра долой бересиң да. Карызымды качан бересиң? Ал адам каяктан болсоң да тап. Бирөөдөн карыз каласыңбы, кредит каласыңбы, илишим жок, мага таап келип коюп кой акчам. Ошол адамды ушундай түйшүккө салгандар. Бул жеңилдетүү эмес. Карызга бердиңби, ошол адамдын мүмкүнчүлүгүнө, акыбалына карап күтүүгө аракет кылыш керек. Эгерде кечирип койсоң, андан өткөн чоң сооп. Эгерде күндө күтүп турсаң, ошончо карыз бергенди күндө садаканын соогун аласың, ал бир тууганыңа жеңилдетесиң, анын артынан сен Аллахтан канча деген жакшылыктарды, берекелер, жеңилдиктерди алып келесиң. Бакара сүрөсүндө дагы 280-аятында "Ва ин кана зу усратин фанадиратун иля майсара" деген бар. Эгерде карызга оор батып кала турган болсо, аны жеңилдетип күтүп туруш керек. "Ва антасаддаку хайрун лакум". Эгерде аны кечирип садака кылсаңар, силер үчүн жакшыраак деген. Карызга бергенде билиңиз, ошол адамда созулуп калышы мүмкүн, бере албай калышы мүмкүн, күтүп калышыңыз мүмкүн. Анын үстүнө кыстап, кыйнап, түйшүккө салып, жеңилдетпей эле кайра оорлотуу бир тууганыңыз болгон, мусулман болгон кыйынчылыкты жаратуу. Же карызды кечип саласың, же созуп турасың. Мына ушул жеңилдик. Эгер сага карыз болсо, же созосуң, же садака кылып кечирип коесуң. Эгер башка бирөөгө карыз болгон болсо, сен ага карыз берип турасың. Эгер кыстап аткан башка болсо, же жардам бересиң ошо карыздын кутулушка, же жеңилдетишке, же азайтышка. Мына баарыбыз каалайбыз. Аллах таалам бул дүйнөдө жеңилдетсе экен, мага ийгилик берсе экен деген. Бул дагы ийгиликтин жолдору. Мисалы, дуа кылууну кээ бирөө издешет. Канткенде дуам бат кабыл болот деп. Бир тууганыңа дуа кыл, периште сага да болсун деп дуа кылат. Периштенин дуасын Аллах таалам кайтарбайт. Кээде ийгиликти алыстан издейбиз да. Мына ушул Аллах таалам бизге берип койгон. Кол алдыбызда турат. Ушу бир тууган мусулмандарга болгон кол ачыктыгыбыз, жардамыбыз, аларга сүйүнүч тартуулоо, кубаныч тартуулоо, жеңилдетүү, карыздарын жеңилдетүү, жардам берүү, созуу, кечирүү, садакалоо, бүт ушул башыңызга балени оолак кылуучу, береке келүүчү эшиктер. Айтып атпайбы ачык? Яссараллаху алейхи фид дуня. Аллах таалам алат. Бул дүйнөдө жана акыретте жеңилдетет. Андан ары хадисти улап, Бани Исраилда ушул хадистерде келген, тасыкталган да бул. Бир адам ушинтип карызга бере берет, артынан кечирип кете беришкен. Карызга бере берет, кайра артынан кечирип кете беришкен. Бере албасам, Алла таалам сен кечирдим. Ошол адамды кыямат кайымга барганда Алла таалам дагы мен да сени кечирдим кулум деп келген экен. Бул окуяны ким? Пайгамбар алейхиссалам хадистеринде айтканда, Бани Исраил деген буга чейинки үммөттөрдө болгон абал. Бул дагы ал жаза мен жинсил адамдын өзүнүн сыпатына болгон. Эми элестетиңиздер, жанагы кредит алып алгандар, кредит бергендер, адамдарды эзип кыйнагандар, үстү-үстүнө үстөк кылып кошкондор, адамдардын уйкусун бузуп, кредит менен канча адамдарга мына түйшүк салгандар, абал кандай болот? Жеңилдетпей оорлоткондор, арамга түрткөндөр, Алла сактасын. Кайсы бир мусулман адамдын айыбын жашырса, Аллах таалам да ал адамдын бул дүйнөдө акыретте айыбын жашырат. Эгерде
анын кемчилигин жашырбай эле ушактагандар, жанагынтип бири-бирине урушка алып баруучу кадамдарды сөз ташыгандар, Алла сактасын, кандай болот абал. Бул деген мусулман адамдын бир кемчилиги. Бул жерде эки түрлү бар. Эске алып кетейли. Кээ бир кемчилик болот, ал өзү жарыялайт, Алла сактасын. Ушундай күнөө менен алек болуп калган. Ошонун күнөөсүнө адамдарга өтүп кетиши коркунуч болсо, адат болушка, мындай айтканда ал фасих да, ошо уялбайт зына кылуудан, бир арам иш жасоодон элге өз жарыялап жүрүп калган адам болот. Ошону жарыялоодо бир пайда болсо, аны жарыяланат да. Ошодон сак болуш үчүн. Же бир адам аферистик кылат, же бир адам ушундай бузуку күнөөгө чакырат. Ал өзү ачыкка чыгарып алгандан кийин аны жашырыштын кажети жок. Анан жалпы мусулмандарда кемчиликтер болот. Ал адам өзү жашырып жүрөт, бирок сыртка чыгып калган болот. Ошол нерсени кайра ташып, бөлүшүп, кажети жок. Бүгүнкү күндө сот тармакта WhatsApp аркылуу келип калышы мүмкүн. Бир тууганыңыздын кемчилиги айтылган сөз, же тартылып калган видеого, же ошону бирөө жарыялап салган. Ошону карасаң, мондой болуптур деп кайра аны бөлүшүп, айыбынан ача берүү бул туура эмес да. Же туугандардын арасында ал адам каалабайт ошону таркап кетишин. Колдон келсе жашырып жүрөт ал күнөөсү менен сыймыктанган жок. Биринчи бөлүмдөгү адамдай эмес бул. Болду, ошол жерден биз дагы жашырыш керек алат. Кемчилик болсо жолугуп, ошого эскертиш керек. Жакшылык каалап, ошол нерсеге жакшылыкка чакырыш керек. Жашырбай сыртка чыгаруу, жайып салуу, Алла сактасын. Бул деген калайык калкка кыямат кайымда Алла таалам шерменде кылат кээ бирөөнүн күнөөсү менен. Мына ошол күндө Алла таалам биздин айыптарыбызды жашырып, күнөөлөрүбүздү жашырып мамиле кылганды кааласак, биз дагы бир тууганыбыздагы кемчиликтерди, айыптарды жашырууга аракет кылайык. Кээде ушуну кантип түшүнөм десеңиз, өзүңүз келе салып көрүңүз бул тараза. Ошол мусулмандагы бир кемчиликти бирөөлөргө айтарда, сиз каалабайт белеңиз, ошонун ордуна түшүп калганда, ошол нерсени мындай чыгып кетишин, жайылып кетишин каалабайт элеңиз да. Анда сиз дагы ошону бирөөнүкүн жайып эле коюңуз, айтпай эле коюңуз. Калсын, унутулуп калсын, болду, ал адам ал нерсени каалабайт. Мына ушул нерсеге адам амал кылган сайын, биздеги кемчиликтер, күнөөлөр бардыгы Алла таалам шерменде кылбай жашырып турат. Бул дагы өзүбүздүн кылган амалыбыздын жазасынан. Ал эми айыбын айрандай төгүп, ушактап, ошону жайган адамдар дагы үйүнүн төрүн бурчуна да бекинип алса дагы аны Алла таалам айыбын, кемчилигин чыгарып коет элге. Себеби ал адамдын мамилеси ушундай адамдар менен, Алла сактасын. Андан ары хадисте мусулман адам кандай түрү менен болбосун, бир тууганына жардамдын үстүндө жүрө берсе, Алла таалам да анын үстүндө жардамын жаадырып жүрө берет. Качан сиз бирөөгө жардам берүү, анын сүйүнүчүнө себепкер болуу, жакшылыгына себепкер болуу, бир нерсенин жамандыктан ташташына себепкер болуп калуу деген жүрөгүңүздө кам чыгып кетсе, эч кандай өзүңүз деле ойлойсуз да болот. Бул учурда Алла таалам жардамы токтойт сизге. Назары да токтойт. Берекеси, жакшылыгы, жардамы токтойт сизге. Качан мусулман адам башка мусулмандын дагы жакшылыгында жүргөн сайын, оюнда, дуасында, жакшылыкта жүргөн сайын Алла тааламдын ал адамга дагы берекеси, жакшылыгы жай берет. Эми муну жакшылыктын түрү көп. Акча менен, кээде бир авторитетиң менен деле бирөөгө ортого түшүп, жардам берип койгулачы, ушундай барып калыптыр, мени таанышым эле деп, кээде кадыр баркыңызды салып, ошол адам бир жерге түшүп калат. Ал жерде ал эч ким тааныбайт, сиз тааныйсыз. Мына ушундай нерселер сараң болбостон, колдон келишинче мусулман адам ушу башкалардын акыбалын сезе билгенди, ушундай жүрөк менен жашаганга үйрөнүшүбүз керек. Жана эгоисттик, өзүң гана ойлогон, аны менен рызкысында да, жашоосунда да береке да болбойт адамга. Ушул эле жетиштүү да бизге. Бүт жанагы жакшылыктардын баарын топтогондо ушул эле шарапаттуу үчүн мен бирөөгө жардам берсем, Аллах таала мага жардам берет турбайбы деген түшүнүк эле жетиштүү. Артыкчылык жагынан карагандачы. Элестетиңиз, Аллах таала мындай айтып аткандай да: "Эй кулум, сен колуңда эмне келет бир тууганыңа жардам берүүнүн камында жүрөр. Ал эми сага жардамды мага койчу" дегендей сөз да. Алардан үмүт кылбай эле койчу. Мен берейинчи сага жардам кулум. Сен болгону эмне мүмкүнчүлүгүң бар? Аяба, бери бер жардам. Сөзүң менен болобу, мамилең менен болобу, дуаң менен болобу, таанышың менен болобу, кандай жардам түрү болбосун, эринбе. Илим менен болобу, кеңешиң менен болобу, багытың менен болобу. Кээде бир мусулман адам жашоодо жөнөкөй нерседе убар болуп калыш кыйналбай. Ал жакта сен адис болуп калышың мүмкүн, билесиң. Анан сурап койсо ошону аяп, жашырып, айтпай, өзүңдү кур калтырдың. Ошон үчүн сахабалар, табииндер мына ушундай сырларды билген. Мусулман бир тууганга жардам берүүнүн артында кандай жакшылыктар жатар экен. Андан ары хадисте улап, кайсы бир адам илим жолуна түшкөн болсо, Аллах таала мага бейишке баруучу жолду жеңилдетип коет деген. Туугандар, билели, бейишке баруучу жолдор
көп болсын деңиз. Орозо жолу, намаз менен бардыгы бейиштин жолдору. Бирок бейишке алып баруучу эң жеңил жол, эң кыска жол илим жолу. Ушуну эстеп калыңыздар. Ар бирөөбүздүн жүрөгүбүздө мүдөбүз, оюбуз бар. Канткенде бейишке жеңил кирем. Канткенде бейиштин жолу жеңил болот. Эч кимиңиздер калбайсыздар, бир жерден жумуш бар, айлыгы бирдей эле, бирөө 2 саатта барасың. Анан бирөө 20 мүнөттө эле барасың. Ошол эле жумуш. Ар бирөөбүз каалайбыз да жеңил жагын. Мына ошондой эле бейишке баруучу эң жеңил, эң кыска жол илим жолу. Ушул жолу менен жолду да кыскартасың, жолуңду да жеңилдетесиң деген сөз. Бул бир инженер илим жолу же башка эмес, илим шарият илим жолу. Адал арамды билесиз. Ушу менен Алла Тааламга жакындайсыз, үйрөнөсүз, окуйсуз, илим жолуна түшөсүз. Бир нерсени билсеңиз, ушу шариятта барбы, бул бидат эмеспи, бул бир жомок эмеспи, динге чаптап койгон бир маалымат болуп, ошого мен убар болуп амал кылып жүргөн жокмунбу? Ушуну пайгамбар алейхиссалату вассалам буйруганбы? Ушул чын эле Куранда барбы? Же бирөөлөрдүн жалган токуп койгон нерсесине убар болуп амал кылып жүргөн жокмунбу деп адам изилдеп баштайт. Мына бул дагы кайсы бир деңгээлде адам илим жолуна түштү деген сөз. Динине кош көңүл кылып таштап салган жок. Элдин баары кылып атат, мен деле кыла берейин деп кээ бир адамдар шарият динин илимин алып эң артка таштап койгон. Боло берет дегенде эч нерсе болбойт. Ден соолугуна келгенде үйүнө бир нерсе сатып ала турган болсо, ошонун 10 түрүн издейт. Кайсы качественный, кайсы пайдалуу, кайсы жакшыраак деп. Динине келгенде боло берет. Ишил не болсо ошо болсун, ишил кылып атыптыр, мен деле кылып атам. Андай болбош керек. Мусулман адам ошо шарият илимиңизден күнүңүздөгү бир насибин кылыңыз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам күндө эртемен турганда ушул дуа кылган: Аллахумма инна асалука илман нафия ва ризкан тойиба ва амаля мутакаббала. Аллахым мага пайдалуу илим бер деген, кабыл болгон амал бер деген, рызкымды адалынан бер деген. Алымдар айткан, рызкын адал болушу дагы, амалдын кабыл болушу дагы илимге көз каранды. Билбейсең каяктан билесиң кандай рызкын таза экенин? Үйрөнбөсөң кайдан билесиң бул амал кабыл боло турганын, кабыл болбой турганын, сообун кемите турган, жок кыла турганын? Мына канча деген туугандарыбыз кээде бир дуа, бир зикир же бир намаз дейт, ал намаз жок динде. Кыйнап мынча миң, 40 000 жол оку, 6 000 жол деп жок андай динде. Сот тармактан келиптир, ошону мен жасап атам. Тесмени калып, 70 000 жол зикир тарттым. Ушуну мындай кылып тартсаң мындай болот деди эле. Тактап койбойт, сурап койбойт. Мындай чыкканда жолуңузду узартасыз, кыйналасыз, оорлотосуз. Балким кээде күнөө табасыз Алла сактасын. Себеби дегенде шариятта жок нерсени кылуу бул бидат. Бидат деген бул динге жаңылык киргизүү. Динге жаңылык киргизүү бул адашуу, адашуу бул тозоктоо. Ширктен кийинки эле чоң күнөө бул бидат. Бул деген пайгамбар алейхиссалату вассалам динин толук кылып жеткизбей, анан бир акылдуулар чыгып динди реформа кылам дегенде эле. Алымча кошумча кылып коюйн деген. Анан ошону таркаткан адамдар бар, ага көмөктөшкөн адамдар, Алла сактасын. Илим алууга кайдыгер болбоңуз. Кош көңүл жасабаңыз. Аллах Таалам бизди мындай өзүбүздүн акылыбызга же өзүбүз эмнени туура көрсөк, ошол туура деген нерсеге таштап койгон эмес да. Акыл бердим болду, акылың эмнени туура десе ошол туура. Көзүң кайсы нерсени көрүп атса ошол боло берет деген эмес. Бизге Куранды түшүргөн, Куранды түшүндүрүп берсин адамдардын арасынан деп пайгамбарды жөнөттү. Анан пайгамбарлардын артынан алымдарды жөнөттү, мураскорлор кылып мына илимин таркатып. Алымдардын максаты бир жаңы динди алып келүү эмес, ушул пайгамбар алейхиссалату вассалам жолун көргөзүп берүү, ошону түшүндүрүп берүү, баяндап берүүсү. Анан мусулман адам караш керек. Ушул Куранда барбы, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолубу деп изденсе эле алхамдулилля жолу ачык көрүнөт. Антпесе караңгы элге капырдагы молдо деп адам жомок диндеги жок нерселерди жасап жүрө бериши мүмкүн. Дагы жолун оорлотуп узартып алат, Алла сактасын. Андан ары хадис уландысында кайсы бир коом Аллахтын үйлөрүнүн бир үйүндө отуруп, Аллахтын Тааламдын китебин Куранды окуп, аны окуп үйрөнүшүп отурган болсо, аларга тынчтык жайт, периштелер курчайт, ырайымдуулук курчайт аларды. Алла Тааланын ырайымы. Жана Алла Таалам алар менен сыймыктанып, өзүнүн алдындагы периштелерге айтат. Бул дагы эмненин артыкчылыгы? Илим талап кылуунун артыкчылыгы. Куранды үйрөнүүнүн артыкчылыгы. Мечитте зикир кылып, аз бузда Куран жаттап, ошол жерде Куранды үйрөнүүнүн артыкчылыгы. Ошол жерде отурган адам аздыр көптүр жүрөгүндө тынчтык болот. Анын үстүндө Алла Таалам ырайымды жаап турат. Периштелер аларга истигфар кылып, кечирим сурап, дуа кылып турат. Жана Алла Таалам ошол адамдарды периштелердин алдында дагы эскерет, сыймыктануу менен. Мунун бардыгы Куранга болгон үйрөнүү, илимге болгон умтулуунун артыкчылыктарын даңазап турат. Мечиттин берекелүү жер экендигинде, мечитке барып намазда эртерээк барып отуруп, намаздан кийин отуруп,
ошол жерде билген сүрөлөрүңүздү кайталап жаттап, ошол жерде Куранды үйрөтүп аткан, жаттатып аткан адамга Кураныңызды текшертип, тажвидиңизди үйрөнүп, аз бузуда Куран жаттап отурган адамдар билет ал жерде кандай тынчтык бар экенин, кандай береке бар экенин адам. Мына ошого үйрөнөйлү туугандар, адат кылып. Аз болсо да отуруп, намаздын алдындабы, намаздан кийинби Курандарыбызды кайталап, билген адам болсо ошого өткөрүп, тажвидтерибизди текшерип, жаттаган сүрөлөрүбүздү текшерип, жаңы сүрөлөрдү тапшырма алып, ошол жерде бир тажвид Куран билген адам болсо ошого барып өткөрүп туруп, мына ошондойдун үстүндө ушундай жакшылыктар бар деген. Куран окууда, түшүнүүдө, ага амал кылууда бардыгы жакшылык. Адамдын жүрөгүнө тынчтык келет, рахат табат. Кантип таппасын, периштелер курчуп аткан болсо, периштелер дуа истигфар кылып аткан болсо, жана Алла таалам өзү колдоп ошол топту периштелердин алдында эскерип атат. Эмне кылып эскерет? Ташриф, аларга болгон шарапат. Аллах таалам өзүнүн алдында ошол абалды эскергени бул чоң илимдин артыкчылыгынан кабар берет. Кимдин мүмкүнчүлүгү болсо, ушул нерсени аракет кылайлы. Же бир Куранды билген, жакшы билген адам таап калсаңыз, мечитке чогуу аттап атасыз, ай тууганым, аз болсо да мен бир аяттан болсо сени жаттап өткөрүп турайынчы, намазга көрүшүп атабыз деп 10 мүнөт, 15 мүнөт болсо дагы отурган адат кылып үйрөнүп алыңыз. Көрөсүз ошол нерсени постоянно кыла берсеңиз, кандай өзгөрөр экениңизди. Аз болсо да дайыма улантып бериңиз. Бир аяттан болсо да жат. Ана мечитке дал бастап шашып барып, шаш качып кетип, эч кандай же ал жерде отурбай, Куранды окубай, Аллахтан берекеси аз болуп калат. Хадистин аягында кимдин амалы шалакыл болсо, амалы бош болсо, амалына таштап койсо, эмнеге таянып? Мен баланчанын молдонун баласымын. Мен уруум мындай. Мен о пайгамбардын уруунан болом. Же болбосо мен ата тегим мындай. Баланчан деген шарапаттуу уруудан болом. Биздин уруу мындай болгон. Мен жети атам молдо болгон. Мен жети атам, мынчанча атам оолия болгон. Кыйын болгон дейт дагы, эч кандай амалы жок. Бул нерсенин адамдын ата тегинин шарапаттуу болгону кыямат кайымда. Анын амалына эч кандай пайда бербейт. Сен өзүң амал кылышың керек. Болбосо мына пайгамбар алейхиссалату вассаламдын доорунда Абу Лахабка, пайгамбарыбыздын атасынын абакелери мисалы, Абу Толипке эч кандай жардам берген жок. Тозокто калды мына Абу Лахаб, Абу Жахил, Абу Толип, Курайш уруусунан, пайгамбарыбыздын абакелеринен кээде ушундай шайтан азгырат да, ушундай ой берет адамга. Кээде угуп калсаңыз керек, ичип алып деле мен атам молдо болгон, тигиндей болгон деп. Бул жахилиядагы адамдардын кадамдарынан болгон. Өзүндө амалы жок, бирок ата тегизиндеги амалдарды айтып мактанып берет, сыймыктанып берет. Бирөөлөрүнүн үстүнөн сүйлөй берет. Сен ата тегиң кул болгон, мен ата тегим шарапаттуу болгон, мындай болгон деп. Сен азыр өзүң абалыңды карап көр. Аларды эч кандай бир тыйын сага пайда бербейт. Кыямат кайымга барганда сенин Аллах таалам өзүңдүн амалыңды сурайт. Сен баланчанын баласы экенсиң, өтө шарапаттуу уруудан турбайсыңбы? Ата тегиң мыкты болгон экен деп сага бир артыкчылык берилбейт, андай жок. Сөзүңө жооп бересиң, амалыңа жооп бересиң. Ошончо лам юсре бихи насабу деген, сен жаннатка, бейишке ата тегиң менен, урууң менен, шарапаты менен кирбейсиң. Кандай адам болбо, кимдин гана баласы болбо. Сен бейишке өзүңдүн амалың менен киресиң. Адамдар бейишке амалдары менен кирет, Алла тааланын ырайы менен. Эч убакта ата тегинин шарапаты менен ана мактанып, биздин уруу, ана биздин ата тег мындай тигиндей деген эч кандай жардам бербейт. Ооба, бул дүйнөдө кээ бирлер сыймыктанып, башкалардын үстүнөн карап сүйлөп атпайбы? Биздин уруу мындай, биздигим. Мунун максаты ошол санжыраңын эле билүү, бири-бирине үстөмдүк кылып, бири-биринен өйдө туруп, шайтан муну башка жакка буруп салган, Алла сактасын. Ошон үчүн ал айбра бил амал ла бин насаб. Ибарат кылынчы, сооп болунчу нерсе амал менен, сен ата тегиң менен эмес. Курайш урунан бол. Керек болсо пайгамбарыбыздын небере чөйрөлөрүн бол. Пайда бербейт сайт. Амалың шалакы, илимиң шалакы, кайдыкеликте эч нерсеге даярдык көрбөсөң. Ошон үчүн айтты. Кимдин амалы бош болсо, шалак болсо, анын ата тегинин шарапаттуу болгону жардам бербейт деген мааниси. Аллах таалам баарыбызга ийгилик, тауфик берсин туугандар, ихлас берсин. Ушул хадиске амал кылууга жардам берсин. Башка бир туугандарыбыздын жакшылыгына себепкер болуучулардан кылсын. Башка бир туугандарыбыздын, бир мусулмандардын айыптарын жашыруучулардан кылсын. Башка бир тууган мусулмандардын бир кажетин чечүүчүгө жүрөгүбүздө бир кам пайда кылсын. Ушул илим жолу менен бейишке жолубуз жеңилдесин, кыскарсын. Аллах таалам китебин окуп туруучулардан кылсын. Аллах таалам өзүнүн тынчтыгын, ырайымын жүрөгүбүзгө салсын. Жана амалыбызга таяндырып алып, сооп иштерге жеңил карап калуудан, же болбосо күнөө иштерге жеңил карап калуудан сактасын бизди. Саллаллаху таала аля хайр халки ва алейхи ва сахби ажмаин.